Экономиканы санариптештирүү финансы рыногундагы коркунучтардын алдын алат жана буга байланышкан кылмыштардын бетин ачат. Ал үчүн атайын мыйзам кабыл алуу зарыл. Документ кылмыштык ирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча Евразиялык топко кирген өлкөлөрдүн аймагында бирдей иштеши керек. Финансыга байланышкан коркунучтар маселеси Бишкекте өтүп жаткан форумда талкууланды. Развитие цифровой экономики совершило. Көмүскө виртуалдык активдерди төмөндөтүү максатында 2022 жылдын февраль айында өлкөдөгү виртуалдык капчыктарды иштеткен жана иштетип жаткандардын реестри түзүлгөн. Ага алардын дареги виртуалдык капчыгынын жеке номери киргизилген. И предоставив большие возможности физическим лицам. Жаңы маалымат технологиялардын өнүгүшү менен каржыга байланышкан алдамчылык иштери пайда болушу мүмкүн. Ошол эле учурда жарандарды интернет алдамчыларынан сактоодо биргелешип иш алып баруу маанилүү. Ушуга окшогон көйгөйлөрдү биргелешип чечүүдө, анын механизмин иштеп чыгууда ушундай отурумдар жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Экстремизмди жана терроризмди каржылоо, кылмыштык ирешелерди адалдоого, коррупция, жаңы технологияларды колдонуу менен баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү, мындай тобокелчиликтер глобалдык мааниге ээ. Кылмыштык ирешелерди адалдоо жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча улуттук системалардын мүмкүнчүлүктөрүн айкалыштыруу, ошондой эле мыйзамдарды шайкеш келтирүү жолу менен гана аларга биргелешип каршы турууга мүмкүнчүлүк берет. Россиянын Федералдык кеңештин төрагасынын орун басары Николай Журавлев каржы кылмыштар менен күрөшүүдө Евразиялык топко мүчө мамлекеттериндеги мыйзамдарды бирдей тартипте иштетүү зарыл деп эсептейт. Өз кезегинде Журавлев топтун келечек максаттары туруктуу өнүгүп, ага кошо делегациянын курамы дагы кеңейип жатканын белгиледи. Буга ар бир форумга финансылык чалгын жана финансылык жөнгө салуучу органдардын жетекчилери катышып жатканын мисал кылды. А вызовы у нас появляются с каждым годом. Каржы кылмыштарынын жаңы чакырыктарынын түрлөрү жыл сайын пайда болуп жатат. Өзгөчө виртуалдык жолдор менен алдоо, интернет аркылуу азгыруу, каржы пирамидасы, дроппер жана башкалар. Башкача айтканда алардын алдоо ыкмалары өнүгүүдө. Биз буга даяр болушубуз керек. Бул жерде финансылык чалгын органдардын даярдыгы да маанилүү. Кыргызстанда акыркы жылдары электрондук соода сатык кылуу өнүгүп жатканын белгилеген Жогорку Кеңеш төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев бул бизнести өнүктүрүүдө чоң мүмкүнчүлүк жаратат. Ошол эле учурда анын терс жактарына дагы токтолду. Ар бир мамлекеттин ичинде өзүнүн национальный системасы бар. Ушул финансылык терроризмге каршы, легализация доходов дейт, ошолорго каршы национальный системасы бар. Бирок биз бул легализация доходов, андан кийин финансылык терроризм эл аралык масштабка ээ болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү вакытта 9 мамлекеттин парламентарийлеринин ушул форумда жолугушу бекер эмес. Мен ойлойм, ушул өзүнүн дагы алдыдагы бир жемиштерин алып келет деп. Форум кылмыштык ирешелерди адалдоого жана террордук топторду каржылоого каршы күрөшүү боюнча Евразиялык топтун пленардык жумалыгынын алкагында өтүүдө. Ушул эле топтун жыйынында 30 майда министрлер кабинетинин төрагасы катышат. Анда чек арадагы кылмыштуулук менен күрөшүү чаралары, тобокелчиликтерди жана коркунучтарды аныктоо жана алдын алуу боюнча улуттук жана эл аралык тажрыйбалар талкууланат. Дүйшө Шаршенбеков, Эрмек Көрөнкеев, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.